Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүн күндү карагылачы. Булут каптап турат. Бирок биз ага карабастан бүгүнкү сабагыбызды жылмаюу менен баштайбыз. Анда апаңарга карап бир жылмайып койгулачы. Азаматсыңар. Бүгүн биз силер менен менин үй-бүлө темасында сүйлөшөбүз. Үй-бүлө бул кичинекей мамлекет. Конкреттүү нерселерди кабыл алган, бирдиктүү иш жүргүзгөн, бир нече адамдардан турган өзүнчө бир ынтымактуу топ десек болот. Үй-бүлөнүн башчысы ак калпактуу, ала тоого теңдешсиз атаңар. Апа, эне бул үйдүн куту. Үй ичинде бири-бириңер менен сөзүн угуп, сый, бирдиктүү, ынтымактуу болсо, анда ал үй-бүлө бактылуу, үлгүлүү, берекелүү үй-бүлөнү түзөт экен. Ошондуктан үй ичинде ар бир мүчөнү сыйлоо кичилердин негизги милдеттеринин бири экендигин билсек болот. Силер балдар, үй-бүлөңө мүчөңөрдү сыйлашыңар керек. Мынаки балдар, үй-бүлө мүчөңөрдү кандай баалуу экендигин билиңер. Мындан ары ата-эне, ага-ини, эже-сиңдиңерди тилин угуп, сыйлап, аларды урматтаганга аракеттенесиңерби? Азаматсыңар балдар. Анда балдар силерге тапшырма. Үй-бүлө мүчөңөрдү айтып бересиңер. Силерден жооп күтөм. Кийинки сабакка көрүшкөнгө чейин саламатта болгула.